Махабат угабыз. Кош келдиңиз эже. Махабат айым, кош келдиңиз. Жылдызбек менен таанышабыз. Саламатсыздарбы? Аябай баягы убакыт тар экендиги жүгүрүп жүргөндөн эле байкасак болот. Бирок чын эле убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келгениңиз үчүн эже чоң рахмат. Ооруп жаткан көчө сүйлөшкөнбүз экөөбүз Жылдызбек. Эже мени ооруп атам десе эже келбесеңиз болбойт десем, бизди сөзүбүздү мындай жерге таштабай эже улуу башыңызды күчүү кылып келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз бир мурунку саатыбызда мындай инсандардын тышкы келбети жөнүндө, жүзү, макияж, сулуулук, чачы жөнүндө, кашы жөнүндө сүйлөштүк элек. Эми ошентип чач кашты жасап алган адам мындай жаман кийин болсо да болбой калат да, мисалы. Туура айтасың, жана эме болуп калат да, мындай француз ичи духи деп туруп мындай жөн эле мындай ороп коюшат го, ошондой болуп калат да. Ошондуктан биз азыр сыртына кандай кийиниш керек, эмне дизайн менен кандайлар мода, эмне түз тренд болуп атат дегендей. Бренд, тренд жөнүндө сүйлөп коебуз. Ооба. Эми баягы 2017-жылы аябай модный тренд светтер булар баягы өңдөрү, түздөрү бул серийдин баардыгы боз өңдүн. Мен туура кийинип келип турмун, Жылдызбек көрдү. Сен тура кийинип. Мен Сеники дагы ошо төменинин баягы тренди. Баягы боз өңдүн баардык түрлөрү, анан кийин баягы беж деп коет эмеспизби? Бежевый өңдөр. Анан кийин мантолор, жеңи жок жилеттер, кыска пальтолор трендте болот. Кыска дегенде кандай? Тизеденби, тизеден өйдөбү? Жок, тизеден өйдө болот. Тизеден өйдө. Кыска. Француз узундугундагы. Туура эле айттым да, Жылдызбек. Жеңдерчи, жеңдер. Сен эми баардык ушундай дизайнерлер менен эме кылып жүрүп, өзүң деле уже дизайнер болоюн деп эле калдың уже. Баягы көбүнчөсү жеңи жок мода болот 2017-жылы. Жилеткалар. Эски пальтонун жеңдери жыртылып баратканда чечип бияктан сөгүп коет экенсиң. Анан кийин баягы минимализм деп коет эмеспи? Япондук минимализм. Баягы модачы, мен мындай канча чет мамлекетке барып жүрөм. Бизде бир аябай жакшы бир семинар болгондо айтты эле, даже аялдардын помадасы дагы экономикага жараша өзгөрүп турат дегендей. Баягы яркий светтер, баягы экономикасы жакшы өлкөлөрдө аялдардын колдонгон помадалардын өңдөрү дагы яркий болуп, ошондон эле билип коюшат экен да. Ошолдон дагы билинет экен да. Эми ошентип айтышат профессионалдар. Анан эми ал дагы ошол мунун баардыгы баягы баардыгы бири-бирине байланышкан да. Баардыгы бири-бирине байланышкан. Канчалык өлкө бай жашаса, адамдар да ошого жараша өзгөрүлүп кийинип турат, туурабы? Баягы мода десе эле аркасынан кууп эле эме кылып, баягы биздин деле азыр кыргыздарда, мен кыргыз кыздарга да айтам да келгенде, мода деп эле жарашса да, жарашпаса дагы кие бербей, мындай карап, өзүбүздүн менталитетибизге карап. Ошон үчүн мен моданы дагы баягы жаштарга да айтып кетем. Ошону да өзүм да карманамын, биздин дом модабызда ошону карманат. Баягы мировой трендте модада кандай болотса дагы ошол мировой брендтердин кийимдерин биздин жашоо турмуш шартыбызга ылайыкташтырып, биздин менталитетке ылайыкташтырып кийишибиз керек. Эми кыска десе эле таптакыр эле кыска кылып албай, ошонун баардыгын баягы айкалыштырып, байкап туруш керек. Байкап кийиш керек да. Эже бул кутучанын ичинде эмне бар? Жылдызбек, сен көрбөй атасың, ичиң күйүп кетет, карачы мына жакта эмне бар экен. Анда эмесе 2016-жылы сиз үчүн аябай жакшы жемиштүү жылдардан болду окшойт, Кудай буйруса аябай жакшы жемиштүү жылдардан болду. Жакын арада Юнус Эмре институту дейт. Махабат Саманчиевага Бакүдө дүзөнлөнөн геленексел бүгүнө түрк дүйнөсү кадын кыяфетлер дефилесине катылдыгыңыздан долайы тешеккүр эдер, башарыларынын дебамын дилерибиз дейт. Ибрахим Йылдырым Бакы Юнус Эмре институту мүдүрү дейт. Көрдүңбү Жылдызбек? Бакыга барып эже ушундай түркчө окумай билиyormuşsun кыз. Конушмай да билип, азериже бу аслында. Азериже эмес, түркчө эле окшойт кыязы. Экөө окшош каябайчы бири-бирине. Бирок бул негизи Бакудан
алып турду. Демек бул Азербайжан тилинде да. Бакудагы демек жакшы ошо Юнус Эмре фонду тарабынан уюштурулган өзгөчө дефиле конкурсуна барып Кыргызстанды жүзүн атын чыгарып келген экенсиз. Рахмат. Ошон бул Азербайжанда Бакуда болгон бул аябай чоң бир иш-чара болду. Анткени бул бүт түрк дүйнөсүндөгү багы унутулуп бараткан мурастар деп биз дагы эме кылабыз го. Булар дагы ошол уранды карманышып. Мен билдим, Жылдызбек, көчмөндөр оюнунан кийин алар дагы ошону ойлонуп башташкан окшойт. Бул тамырларын издеп, көчмөндөр оюну айтылды. Кайсыл жакка барсак да көчмөндөр оюндары айтылса, тим эле төбөң көккө жетип, кыргызмын деп аябай мындай сыймыктанып калат экенсиң. Кыргыз элиме ошого дагы ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай жакшы деңгээлде өткөрүп алдык. Бүт дүйнө жүзү дүңгүрөп Кыргызстан ким экенибиз, каякта экенибизди билип калышты. Мурда Кыргызстан десе Казакстан дей беришчү эле, чет мамлекетке барсаң азыр эми андай эмес. Андан кийин бул дагы ошо Азербайжанда Баку шаарында өткөн бир аябай чоң иш-чара болду. Ушуга Кыргызстанды барып, Кыргызстандын желегин желбиретип барып келгениме мен аябай Кудайга миң мәртебе ыраазымын. Ушуга да шүгүрчүлүк кыламын. Анткени бул бүт түрк дүйнөсүндөгү болгон илгерки унутулуп бараткан тамырларыбыз бир экендигин, түбүбүз бир экендигин, баардык улуттук кийимдерибиздин башаты бир экендигин, анан баарыбызды бириктирип турган нерселерибиз окшош айкалыштырган саймаларыбызда дагы баягы көйнөктөрүбүз мотивдеги колдонулган бир мотивде экенибиздин баардыгын ошону баардыгы далилденди да. Анткени баардыгыбыз ар бирибиз өзүбүздүн кайсы өлкөдөн барганыбызды ар бир өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз менен бардык. Ошонун баардыгын көрсөтүп, дефиле мода кылып, мода дүйнөсүндө Францияда, Парижде өткөндө да болуп, Кудай буйруса, может ошондойго дагы Азия өлкөсүндө өтө тургандай иш-чаралар өтөт деп сүйлөшүлдү. Ошондой деңгээлге жетсек, Кудай буйруса жакшы иш-чара болот да бул. Анан ошол жака барып келдик. Анан кийин ушундай белек алып келдик. Бул дагы кут болсун, эгиз болсун деп коёшот. Рахмат. Анын астында эле Турцияга, Анкарага барып келди элем. Анкарада дагы ушундай жакшы бир ошо улуттук кийимдерибизди көрсөтүп, ал жактан да бир чоң иш-чара өткөрүп келгенбиз. Кандай кабыл алып атышат анан ошондо? Биздин кийимдерибизге кандай көңүл бурулуп атат? Азербайжанга, Бакуга дагы баягы өзүмдүн белдемчим менен, анан кийин биздин улуттук кийимибиз болгон эми бул баш кийимибиз шөкөлө, тебетей баардыгын көрсөттүк. Анан кайсы жака барбайлы ушу белдемчилерибизге аябай этек деп коюшат экен. Биз белдемчи десек, алар этек дешет. Бул этек не кадар деп барды кызып, чок гүзел деши, бардыгы аябай кайсыл жака барса дагы аябай кызыгуу менен көңүлүн бурушат. Бул аябай кубандырат да. Анан ошо урматтуу угармандарыбызды эсине сала кетели. Азыркы учурда биз ошол Русланова Айым мода үйүнүн негиздөөчүсү, дизайнер Махабат Саманчиева менен түз уюн алышып жатабыз. Эми айымдар, эми мырзалар деле аябай көңүл буруп калышты азыр. Кайсы нерсеге бос өңдөөлөр деле ала берсек баарыбызга жарашпайт да. Анан ошондо кантип айкалыштырып, өңдөрдү айкалыштырып кийиш керек. Анан кайсы эмне айтып коюшат эмеспи? Жаңы кийим кийип тосуш керек жаңы жылда. Анан ошондо аябай мындай деген ишеничтер бар да. Эми адам болгондо эми баардык нерсеге үмүт кылып, мен деле жаңы бир нерсе алайын деп ойлонуп атам. Анан кандай кеңеш берет элеңиз ошондойдо? Эмнеге көңүл буруш керек? Баягы быйыл короз жыл эмеспи? Келаткан жыл. Келаткан жылыбыз. Анан баягы петушогу кызыл эмеспи? Ошон үчүн жаңы жылда кызыл түс кийген жакшы болот да. Көрдүк. Кызыл кийингиле демек. Жок дегенде кызыл галстук тагыш керек экен, жакшы. Анан сырткары, эгерде кызыл жакпаса, мисалы кээ бир кишилер кызылды жактырбайт го. Сары деп, алтынды. Эң негизгиси эле баягы кичинекей бир нерсе болсо да, өзүңө бир жаңы бир нерсени сатып алсаң, кандай түс болбосо дагы. Бир музыкалык тыноо болбойлубу Жылдызбек? Эже чын эле сыркалап аткан, мен да чай айтып коеюн. Жарайт, мындай конокту нормальный мындай адам сыяктуу бир коноктосоң болот деп эле. Жаңы жылыңыздар менен. Ушул жылы Аязата мага аппак сүйүү, узун өмүр,
башкысы 3 тонна көмүр берсин. Kalbin işine bak, yüzüne bakamaz. слушаете Радио Манас. Вы слушаете Радио Манас. Манас ФМ. Бишкек 102,9. Чолпон-Ата 93,7. Нарын 93,7. Талас 88,1. Жаңы жыл келди, жаш балбан. Кайраттанган, шаттанган. Ролик байлап бутуна дүкөндү көздөй аттанган. Дүкөнгө кимдер барбайт? Дүкөнгө баары барат. Анткени жаңы жыл мына ошонусу менен кооз экен. Ал эми дүкөнгө барсаңыздар,
сөзсүз түрдө өзүңүздөргө кандай түстөгө кийим алам деген ой пикирге кабылып каласыздар. Ал ой пикирдин устасы бизде бүгүн конокто. Туптуура айттың Жылдызбек. Русланова Айым мода үйүнүн жетекчиси, дизайнер Махабат Саманчиева бүгүн биздин студиябызда. Эже айтып атпайбы жантыча, силер кайсы өңдөр тренд деп калсаңыздар мен котормосун таппай токтоп калдым дегенден мен айттым, Жылдызбек өлө которот эже айта бер деп. Айта бериңиз. Баягы быйылкы 2017-жылдын түздөрү биздин как раз тиги менталитетибизге да аябай ылайыкташып калат да. Баягы аябай яркий кызыл, сары көп биз кийбейбиз да. Биз баягы ток өңдөрдү кийебиз. Чаңкайган өңдөрдү эмес, мындай ток өңдөрдү кийебиз. Как раз ошо 2017-жылына акулиный свет деп коет. Акула мен билген. Акула кадимки эле. Жылдызбек, акуланын өңүн билесиңби кандай? Акуланын өңү кандай? Акуланыкы билебиз. Ал эми деңизде жашаган акулан. Бир башкача көк эмес же бирюза эмес же боз эмес. Сонун өң бирок. Бирок аябай мындай богатый өң да. Ошо бай өң да. Акулиный свет, анан кийин свет. Мен жазып атам, көрдүңбү Жылдызбек? Жаз. Сенден мен көчүрүп алам. Свет океана. Океандын өңү көк. Көк өң да. Анан быйыл дагы ошону уже баягы Стамбулга барганыбызда, Анкарада дагы бар эле деңиздин өңүндө барбы деп сурашып. Көк өң барбы деп. Көк өңдүчү ошо. Деңиздин өңү, асмандын өңү. Ошол экинин ичиндеги өңдөр кирип кете турбайбы? Ушунда биз жана тиги океандын өңү көк дегенде биз башкача түшүнөбүз, бирок океанды башкача, бризди башкача айтышат го алардын да. Жылдызбек, сен түшүнүп атасың, анткени аялдар деген көп өң көрөт, билесиң. Сен болсо ак менен эле караны билесиң. Бизде ак, кара, көк, кызыл, сары деп жашыл болду. Бирок ак менен кара баягы классика да, ал эч качан эми модадан кетпейт ал. Көрдүңүз, колдоп коеюнчу. Чачың менен сакалың башында кара болот, картайганда ак болот. Бул деген классика. Анан эми ошо көйнөктөрдүн мындай кройлоруна, бычылыштарына жана эмелерине карай кетсек. Кройлордун баягы түзгели беле, минимализм дегенден кийин баягы простой жөнөкөйлүк да, жөнөкөйлүк, минимализм канчалык элек жакасы барбы? Бар. Жамда толук жака. Жок, жакасы бар. Даже пальтолорду, кыска пальто в стиле милитария деп коет. Кадимкидей эле жөнөкөй эле. Кичине трапециозный болуп эле, бирок эч кандай усложненный эчтекеси жок. Көрдүңбү Жылдызбек, мен айтпадым беле? Былтыр деген өтүп бараткан тренд бул оверсайз албагыла деп айттым беле? Кадимкидей өзүңө куп жарашкан кадимки эле пальтолор бар го кинолордогу. Так ошондой, так ошол мода азыр. Стиле милитария деп коет ошо. Анан ошол экини алат кемис айымдар оверсайз чоң келген кийимдерди же болсо эркектердикине окшошуп кеткен пальтолор аябай болбоду беле мода өткөндөчү, мындай чоң сыяктуу. Өткөндө баягы солдаттардын стилиндеги мондай кийимдер болбоду беле. Анын бардыгын уже бул 2017-жылы кийилбейт. Бул модадан чыгат бул уже. Анын ордуна биз жөнөкөйлүк, минимализм. Даже ушу кыска стилдеги пальто милитария деген дагы ошо минимализм дегенден алынып келинген да. Мен өзүм мынтип изилдеп карап отуруп, неге милитария, в стиле милитария. Анан карап, мындай стилдердин баарын карап көрсөм, баягы жөнөкөйлөнүшкөн. Минимализм, баягы татаалдашкан бир эч кандай эме жок да. Анан ошол экини дагы мындай кийгенде дагы может аксессуарлар менен дагы жанагы зер буюмдар менен көтөргөн сумкабыз менен дагы оозойбуз го, мындай өзүбүздүн силуэтибизди бүтүрүш үчүнчү. Ошондо сиз кандай кеңештерди бересиз? Кандай сомкелер, баштыкчалар? Мен негизи өзүм килтиген сумканы жакшы көрөм. Сумкалар быйыл 2017 чоң сумкалар модада да. Баягы пляжный сумкалар да эмес. Эми бирок стили кандай десем, рюкзактагы эмес. Мындай Жылдызбек, канча сумканын түрүн билесиң? Өңдөрчү, анын эле өңдөрү ошондой кап-карабы деп койсуң. Жок, мында пальтоң минималдуу болуп атканда сумкаң кичине интересныйраак болуш керек, орусча айтмакчы. Чоң сумка болуш керек. Сумкалар дагы бар. Жок, мындай четтери бирилген да, мындай кадимки жанагы портфель сыяктуубу? Мен ошондой элестим. Же
Мен бир жерден окуганым мындай узун анан кичинекей сумкаларды окуган элем да. Мен туура эмес окуган, мен былтыркы мурдагы жылкыныкын окуп калган окшойм. Жок, ал баягы мен пальтолор менен кийгенге эме кылып атам да. Негизи көбүнчөсү көйнөк менен анан жайындагысы сиз туура айтып атасыз, ал туура. Кичинекей, анан кийин баягы сабы аябай узун болот. Узун болгон. Аскысы узун. Жанагы сиз айтып аткан чоң сомкелер? Аларды жанагы пальтолор менен, алар шляпа менен. Анан мындай четтери билинген болуш керек, жанагындай билинген болуш керек мындайынан. Тигилген, эсли тигилген болсо дагы чоң-чоң жиптер менен тигилгендей болуп мындай мода да, мындай кандай десем, эмесин таппай атам да. Тартып берейинби азыр? Тойго барып калсаң, Кокустан эми кыргызда тойлор аябай мода го, тойго барып калсаң. Стакан салып келесиз. Жок, стакан салган бакта турсун. Келдиңерби, өзүңөр эле келдиңерби, балдарыңарды ала кел деп едим эле. Жок, азыр деп турсуз. Үч балаң чыгарып саласың. Сомкадан 3 балаң чыгарып саласың мында. Бул да аябай жакты. Эжем убактыбыз аябай тарып бара жатыптыр. Ушинтип сиз менен келип жакшы маектешкенде эле убактын кантип өткөнүн билбей калабыз. Азыр болсо ошо эмнени сурабай калдык? Эмнени айтайын дедиңиз эле? Сизге 2 микрофон берели, андан кийин жаңы жылдык куттуктоолорубузду алалы. Кааласаңыз орусча деле төгүп кое бергиз. Силерге эми кааларым ушу канчанчы ирет келип атам, ушул силердин Манас FM радиосун аябай жакшы көрөбүз. Силерге чыгармачылык, ийгилик. Жаш болсоңор дагы аябай таланттуусуңар. Ушунуңардан жазбагыла, дагы ийгиликтерди багындыра бергиле. Силерге бир гана жашып, түп-түз даңгыраган жолду тилеймин, каалаймын силерге. Элге, журтка жаңы жыл алдында кайрылуу. Кыргыз элиме болсо жаңы жылдын астында ушул кирип келаткан жаңы жылыбыз жаңы ийгиликтерди, жаңы жаңылыктарды кыргыз элибиз дүйнө жүзүн дагы багындыра берсин. Бардыгына тынччылык болсун. Эң негизгиси тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун, элибиз аман болсун. Элибиз аман, тынч, жакшылыктарыбыз көп болсун. Айтканыңыз келсин. Атайын убактыңызды бөлүп келип, эфирибиздин 2 саатын көркөмдөп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык. Биздин эфирден айрым угармандар кичине болсо дагы өзүнө пайдалуу кеңеш алса, демек биз максатыбызга жеткен болсо алабыз. Ал эми эсиңиздерге сала кетели, бүгүн биздин студиябызга Русланова айым мода үйүнүн жетекчиси, дизайнер Махабат Саманчиева келди. Жөн келбестен өзүнүн бул белегинди ала келди. Жакшы жетишкендиктерге жетишип атыптыр эже. Бул акыркысы болбосун. Сиз аябай жигердүү жана аябай иштемчил, айымсыз. Менин оюмча бул дагы болуш керек. Миландан, Парижден барып сиздин дагы чоң модаларыңыздарды көрүп калабыз деген ишеничтебиз. Ал эми Жылдызбек, мени менен эфирге чыкканыңыз үчүн